Мен 3 жыл bir кыз менен сүйлөшүп, бирок уруша кеткенбиз. Азыр убакыт өтүп башка кызга үйлөнгөнү жатам. Аны билип калган биринчи кызым мени аласың. Болбосо 3 жыл мени кордоп жүргөн деп сотко берем деп коркутуп жатат. Мен азыр эмне кылсам болот? Үйдөгүлөргө айтуудан коркуп жатам. Кеңеш бериңизчи. Бул жерде сиз коркуп отурган эч кандай коркунуч жок, себеби дегенде сиздер 3 жыл бою өз эркиңер менен сүйлөшүп жүргөн болсоңуздар, сиздердин жарандарга укук берилген. Сиз каалаган адам менен сүйлөшкөнгө сизде укук бар. Ал эми ошол мындай сүйлөшкөн адамды алыш керек деген мындай милдет жүктөлгөн эмес. Сиз өзүңүз каалаган мындан ары жашай турган адам менен баш кошконго сиздин толук укугуңуз бар. Себеби дегенде Библия кодексинде бул баягы юридикалык никеден каттоого туруп жатканда бирден бир мындай милдет, негиз ошол. Себеби тараптардын өзүнүн ыраазычылыгы, өздөрүнүн мындай макулдугу, биргелешкен арызы болуш керек деп турат. Андан сырткары сиз айтып жатасыз, мына укук коргоо органдарына жазамын, анан эми ал боюнча жазса, жазган адамдын эле арызы каралып, анык эле туура боло бербейт негизи. Бул иш ар тараптуу, толук объективдүү каралып, анан юридикалык баа берилет. Анан ошол арызы мындай кылмыш козгоодон баш тартылып, атайын токтом менен өзүнө кайтарылып берилет. Ошондуктан бул жерде сизде эч кандай коркунуч жок. Сиз өзүңүз каалаган адам менен мындай баш кошууга толук укугуңуз бар. Кыргыз Республикасынын Үй-бүлө кодекси 13-бирине никеге туруунун шарттары. Никеге туруу үчүн никеге туруп жаткан эркек менен аялдын ыктыярдуу өзара макулдугу жана алардын нике курагына жетилиши зарыл.